Assalamu алейкум, урматтуу биздин подписчиктер, биздин мекендештер, биздин чет жердеги мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн 2019 жылдын 6 февралы. Биз Ноокат районундабыз. Тактап айтканда, Ноокат районунун Кыргыз Ата эл өкмөтүнүн Сталин айылында турабыз. Бул жерде бир ат сатылат экен. Ошону сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына Ноокатта аябай кар экен бүгүн. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Биз ар дайым сиздерге реалдуу гана бааларды көрсөтүп турмакчыбыз. Бул үйүнө дагы келип калдык. Кандай аты бар экен, канча жашта, толук маалымат алып сиздерге тартып берели. Мына атты азыр алып чыгат. Мына чыгып келатат. Мына көрүңүздөр. Кандай гана керемет ат. Ордунда тура албаган кара ат экен. Мына биздин Өзбекстан, Тажикстандан подписчиктерибиз суранып аттыңыздар эле ушундай аттарды тартып бер деп. Мына Турсунбай аканын атына келдик бүгүн тартканы. Бою канча аттын? 1.65 чыкса керек дейт. Мына ойноктогон ат экен, багылган. Улакка чабып атасыз муну? Кандай чоң улактарга чыгып атабы? Улактарга чабылып жүрөт экен. Улак ат экен да эми? Улактын аты экен. Мына көрүңүздөр, ойноктойт. Мына азыр гана алып чыкканына ойноктоп турат. Канча жылдан бери багасың сен муну? Сайынан бeri var. Канча жашынан бери? Жазга 6 yaş bu. Жазга 6 жашар болот экен. 4 жыл карадыңызбы, 3 жылбы? Kulundan beri özümde. Кулунунан бери өзүндө экен. Бу породасы кандай эми бул аттын? Parodası argın. Аргын? Россиябы же Yok, atası Bişkek. өзүбүздүн эле? Birisi Karaday. Кара байыр. Байталдын баласы экен. Атасы болсо Бишкектен алып келинген аттын баласы. Бул сорундарга таштап атабы? Anaşa maşinaga taşıgan. Кайсы машинага? An, köp maşina. Мына жүгүлүнү дагы көрсөтүп коеюн. Бул кайсы жерде таштады эле ушул жүгүлүгө? Ноокат районунда Каракойдо өткөн улакта мына ушул жүгүлүгө таштаптыр. 2-3 tayga taşıgan. 2-3 тайга дагы таштаптыр. Улагы гарантия экен да мунун. Улагы гарантия экен. Мына сорунуну үйдүн алдына алып келип токтотуп коюптур акабыз. Такага турушу эми кандай мунун? Сиз өзүңүз такалайсыз муну? Özümle takalap korayım. Өзү эле такалап карап коет экен. Parmak netkenge joğuşta. Кармап неткенге жоош ат экен. Мына жана бийиктен туруп тартып аттым эле. Жөт жаныбар. Канча жашынан бери үйрөтүп чабып баштадыңыз улакка бул? 2 yıldan beri çalışıyorum. 2 жылдан бери чоң улактарга, аламан улактарга кирип жүрөт экен. Каракойдо үйдүн алдында турган жүгүлүнү качан таштаган эми? Былтыр мурунку жылы жаңы чабып баштаган taşıgan. Жаңы чабылганда эле машинага таштаганбы? Мына кара ат көп сорундарга таштаптыр. Көрүнүктүүсү ошол ВАЗ-2106 үлгүсүндөгү автоунаага таштаптыр. Бул атты колдон чыгарып жибербеңиздер, шашылыңыздар. Муну эми эле сатыкка коем да, ушул эле чыгарышыңыз ушул да, эч кандай айткан эмессиз мурда. Эч кимге айткан эмесмиз дейт мурда.
Мына караңыздарчы, ойноктойт го. Быйыл чоңулактарга чыгарып атасызбы? Bu yıl kemirak çaldı. Быйыл камыраак чабылыптыр. Азыраак чабылыптыр быйыл. Мына ээси менен кадимкидей эле ойноп атышат экөө. Мына чоң ат. Эскерте кетебиз, өзү эле такалап коет экен. Мойну жуун. Мына такага жоош экен. Канчанчы размер эми такасы? Taka orta takaçı. Орто така чыгат экен. Мына туягын көрүп атасыздар. Такага жоош жакшы турат экен. Мына азыр жүгөн салып атат. Колдон чыгарып жибербеңиздер бул атты. Шашылыңыздар. Улакка ат издеп жаткан болсоңуздар. Мына Турсун аке минип чыкты. Уже токуду атты. Токулганын дагы көрсөтүп коелу мына. Токулуп турат. Кыздын сырын төркүнү билет. Аттын сырын ээси билет деген кыргызда кеп бар. Акырында бул ээсинен аттын сырыны канчага берет, ээсинин өзүнөн дагы номерини сөзсүз жаза кетебиз. Айта кетемин. Аттын ээси менен байланышсаңыздар болот. Кызыккан болсоңуздар. Эми баасыны канча деп атасыз? Başı bilmem. Kelişip basa verir. Бул аттын баасы болсо жакын эле 10.000 AQSh долларын сурап аттыр. Кайдан билсин ат кадырын? Ат минбеген эркектер дейт. Ат мингендер билет. Минбегендер кымбат экен, андай мындай деп сүйлөп коюша берет. Ат адамдын канаты дейт. Мына кел атчыны көрүп атасыздар. Жигит. Ушул ат сиздерди кызыктырган болсо, номерин эми айта кетейин. Коңшу мамлекеттерге түшүнүктүү болуш үчүн коду менен айтайын. +996 771 04 23 84 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Эскерте кетебиз, дарегин дагы бир жолу Ноокат районунун
Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Сталин айылынын аты. Улактын аты көптөгөн сорундарга таштаган. Мына көрүнүктүү соруну мына жанында көрүнүп турат. ВАЗ-2106 үлгүсүндөгү российский автоунаа. Улакка жаңы чыкканда эле ошол автоунаага таштаган экен. Бул аттын сатып атканыңыздын себеби кандай эми? Жакшы ат экен, ичиңиз күйөт дегендей. Бизге пул керек. Акча керек экен. Акча үйдү ремонт кылабыз дейт, акча керек үчүн сатып атабыз дейт. Ичим күйүп турат дейт. Бирок мындай ушундай жакшы атымы сатып атканыма. Моюндарын көрүңүздөр. Бүт жаны бар. Мына ушул атты колдон чыгарып жибербеңиздер. Жазга 6 жаш болот. Урматтуу биздин подписчиктер, бизди жаңы көрүп аткан болсоңуздар, биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Биз ар дайым сиздерге керектүү маалыматтарды гана сиздерге жеткирип турабыз. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар. Ат экен жаныбар.